Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы күз-кыш мезгилине даярданууда. Бул тууралуу Кыргызстан электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык 2020-21 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жана андан ийгиликтүү өтүү максатында Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын адистери тарабынан 30 көмөк чордондо жана 986,6 чакырым узундуктагы 110-500 киловатт электр берүү чубалгыларында оңдоо иштери аткарылды. 6 жогорку чыңалуудагы көмөк чордондо жана 51,7 чакырым узундуктагы Каратай Гүлчө аба чубалгыларында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Оңдоо иштери менен бирге эски жабдууларды жаңыларына алмаштыруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Учурда Маданият, Металлургическая, Ноокат жана Кадамжай көчмө чордондорунда жогорку чыңалуудагы 110 киловольттук киргизмелер алмаштырылды. Ноокат, Морская, Целинная, Төлөйкан көмөк чордондорунда жаңы 110 киловольттук чыңалууну чектегичтер орнотулду. Мындан тышкары 110-120 киловольттук 18 көмөк чордондун электр жабдууларын суу ташкындарынын таасиринен сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп, өндүрүштүк имараттар, курулмалар жана унаа каражаттары оңдоодон өттү.